урматтуу достор, бүгүн 1-январь 2022 жыл биз Каракол лыжа базасында лыжа тээп жатабыз. Бул абдан дүйнө жүзүндөгү 10-дукка кирген лыжа базасы. Трассанын узундугу 4,5 километрди түзөт. Келип лыжа тебиңиздер. 5 жылдыздуу отель бар, бардык шарттар менен. Мындан сырткары Чүй өрөөнүндө биздин Орловкада лыжный базабыз бар. Ал лыжный базада түнкүсүн дагы лыжа тепсе болот. Андан сырткары Зил, Нооруз, Кашкасуу жана Чуңкурчак деген лыжа базаларыбыз бар. Келиңиздер, мен чет өлкөлүк досторду, туристтерди чакырамын кышкы туризмге. Бардык жактан шарттар бар, келип лыжа тээп эс алып кетиңиздер. Меня зовут Саша, я приехал из Казахстана, из города Алматы. На курорте Каракол катаюсь уже, наверное, 10-й или 20-й раз. Приезжаю сюда каждый раз на Новый год, на 2 недели. Очень классное место, аутентичное, приятные люди, хорошая еда, всегда хорошая погода. Всем рекомендую Каракол и Кыргызстан. We're from Texas. It's actually a very beautiful place. We really enjoy here. Я из Техаса. Мы очень рады приехать в Каракол. Вы можете наслаждаться не только свежим воздухом, но и красивой природой и удивительными деревьями. Это фантастично. Мы действительно наслаждаемся отдыхом и надеемся вернуться еще раз сюда. Я из России, на каникулы новогодние приехали покататься. Спасибо за гостеприимство, очень у вас уютно, хорошо, хорошие склоны, замечательные люди. Мне очень все нравится, сервис на уровне, инструктора классные, все замечательно. Мы из Ташкента, все нравится, прекрасная трасса, замечательный народ, прекрасная страна, офигительная природа, все замечательно, все нравится. Еще раз всех с Новым годом! I'm from Slovenia. My name is Ekaterina. I'm here first time. Меня зовут Екатерина, я из Словении. Я здесь впервые и не ожидала увидеть такую красивую инфраструктуру. Это действительно замечательно находиться в Караколе. Возможно, следующей зимой я вернусь сюда снова. Сегодня у меня первый день, и я пробуду здесь до 5 января. Today is my first day here, and I'm going to be here until 5th of Jan. Менің атым Қайдар. Мен Қазақстан Көкшетау қаласынан. Қазір семьямен бала-шағамен келдік. Ощущение, конечно, Новый год это незабываемый. Бірнеше рет жаңа жылды қарсы алып жатырмыз. Адреналин зашкаливает, конечно, спуск. Каракол это керемет жер, қасиетті жер. Табиғат керемет мына жақта. Сөз жоқ. Мы сами приехали с Алматы, у нас тоже есть где кататься на лыжах, но у вас нам больше понравилась атмосфера. Здесь ощущение сказки Нового года и склоны очень уютные, комфортные для начинающих. В принципе, мы очень довольны. Саналуу мүнөттөрдөн соң дүйнө жүзү жаңы жылды тоскону турат. Элибиздин эртеңи, өлкөмүн келечеги жүрөккө бекем орноп, дайыма ойго салат. Ал
мекен алдындагы чоң жоопкерчилик. Быйыл өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгын белгиледик. Бул тарыхый күндү ата-бабаларыбыз кылымдар бою эңсеп, канча оор азапты, кыйынчылыктарды көрдү. Тагдырдын тайгак жолунда чабылды, чачылбады, бүлүндү, бөлүнбөдү. Бир муштумга, бир карууга биригип, узун тарыхтын учугун улап келди. Эркиндик ар бир кыргыз баласынын көкүрөгүндө эң ыйык түшүнүк. Ал элимдин көкүрөгүндө арзуу, үмүт, тилек, кыял бойдон жашап келди. Эркиндикке карай кеткен тарых жолуна канча өмүрлөр арналды, канча өмүрлөр кыйылды. Эркиндиктин 30 жылында мен Кыргыз Республикасынын президенти катары элиме алгачкы жолу жаңы жылдык куттуктоо менен кайрылганы жатам. Канткенде элиме ак кызмат өтөп, канткенде элимдин татыктуу өлкөдө жашоосун камсыз кылам. Бул суроолор дайыма түйшөлтөт. Ал ой талбай иштөөгө, алдыга чечкиндүү жана ишенимдүү кадам таштоого дем берет. Мекенди көздүн карегиндей сактап, урпактарга эзелтен келген ыйык аманат катары калтыруу керекпиз. Мекендин ар бир жараны бакубат, жыргал турмушта жашоого татыктуу. Бул менин президент, адам катары ыйык парзым, ыйык миссиям. Ага каруумду казык кылып, өлкө кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, мекениме ак кызмат кылууга белсенип келем. Өлкөбүздүн келечегин жалпы улуттук ынтымак, биримдик, адал эмгек, жаратмандык касиет, асыл ойлор менен гана тикелей алабыз. Өлкөмө ыйык кут келди. Ал жаңылануунун, кайра жаралуунун, улуттук асыл нарыктарды көз карегиндей сактоонун мезгили. Өлкөмдүн келечеги баарынан мурда элимдин, жеримдин келечеги. Алдыда кыйын, бирок сыймыктуу иш турат. Ал Кыргызстанды өнүккөн өлкөгө айлантуу.